2009-2010 жылдары тегирмен ачылган. Анан тегирмен ачып, тегирменде экөөбүз иштегенбиз. Мен ал жерде бухгалтер болуп иштеп жүрдүм. Кийин 2015-жылы экөөбүз Меккеге барып келдик. Чоң ажыга барып келгенбиз. Чоң ажыга барып келгенден кийин жакшы эле жашап жүрдүк. Кийин эле анан бул үйлөнгөнү ачыкталып калды. Үйлөнгөнү ачыкталып, экөөбүздүн ортосунда ыз чуу башталды да. Ошондон кийин үйгө алып келип жашайм деп, менден башка любой аял болсо ага каршы болот да. Ошентип мен чогуу жашабайм деп каршы болдум. Жылы мен разводко бердим. Разводко бергенден кийин биринчи сот башталды, териштирүүлөр болуп атты. Биринчи, экинчи, үчүнчү процесс өттү. Анан ошо үчүнчү или төртүнчү процессте адвокаттары тегинен ЗАГС бар деп ЗАГСын көтөрүп келди сотко. Көрсө булар уже МВДга арыз жазып, менин үстүмөн иш козготуп коюптур. Иш козготуп коюп, анан мунун ЗАГСын сотко алып келиптир да. МВДда Гүлзат эженин үстүнөн иш козголгон, териштирүүлөр жүрүп атат. Бул деген ЗАГСты жазатып алган депчи. Нуржан 22-жылы эле сот башталганда эле ал ЗАГСтын бар экенин билип калыптыр. Ага чейин балдарга документ алып атканда, экөөбүз Меккеге барганда эмнеге билген жок. Эмнеге ошол убакта жок деп айткан жок, бул ЗАГС жалган деп айткан жок. Мен колумдан ошол ЗАГСты жулуп кетип атканда, бул ЗАГС самапал эле жазалым эле деп эмнеге айткан жок. Мен Октябрьский РОВДга 2 жолу, 3 жолу арыз жаздым. 2 ЗАГС алган боюнча жазсам, ал жактан ишти жаап коюп атат. 2 аял алуу боюнча деген эме жок. Берене жок, иш козголбойт. Экөө бир үйдө жашаса, 2 аял бир үйдө жашаса, анан мен барып арыз жазсам, ошондо иш козголот экен. Биз экөөбүз чогуу жашабайбыз, 2 аял бир үйдө жашабайт. Мен антип арыз жазсам, иш козголбойт. Кол көтөрчү анча-мынча. Көтөрчү, конечно, өзү көп ойночу, менин жолдошум негизи эле аялга жакын жан болчу. Ошонун аркасынан экөөбүз көп урушчубуз. Анан акыры үйлөнүп кеткенден кийин деле үйгө келип канча менен урушуп, ызылдашып, кол көтөрүп жүрдү. Үйлөнсө деле, өзүнчө жашаса деле баары келип ызы чукулчу да. Ситуация боюнча эч кандай комментарий бере албайт экенбиз. Жана экинчи ошол боюнча жалоба кыла дейт ЧСК. Ошол укук коргоо органына карасын, кайрылсын, укук коргоо органдарына, правоохранительный органдарга. Алар чечим чыгарат өздөрү. Ким берсе, алар өздөрү жооп берет да. Жок, кагазды сиздер берип атпайсыздарбы ошондо? Эми ошо текиштирип чыгарсын да. Кимиси берсе да. Жок, Октябрь райондук ЗАГС ушул жерби? Ушул жер. Ушул жер болуп атат. Демек сиздер берип атасызбы? Жок, сиздер берип атасызбы. Жок, тергөөчүсүзбү? Журналист болсоңуз өзүңүздүн ишиңизди аткарыңыз.